Эрик долбоорунун алкагында Кыргызстандын сейсмикалык жактан кооптуу аймактарында жайгашкан 40 мектеп капиталдык оңдоодон өткөрүлөт же кайра курулат. Каржылык колдоо Дүйнөлүк банк тарабынан көрсөтүлүүдө. Долбоордун биринчи этабы 10 мектепти, экинчи этабы дагы 30 мектепти камтыйт. Реконструкциялоо жана курулуш иштеринин бардыгы заманбап инженердик талаптарды эске алуу менен жүргүзүлөт. Жаңыланган мектептер биринчи кезекте жер титирөөгө туруштук бере алат. Экинчиден энергоэффективдүү болот. Заманбап санитардык нормалар жана эрежелерге шайкеш болот. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөт. Мектептер заманбап илимий методдор боюнча таңдалып алынган. Тандоо критерийлери Дүйнөлүк банк жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан биргелешип иштелип чыккан. Тандоо тизмесине мамлекеттик мектептер гана киргизилген. Сейсмикалык жактан кооптуу аймактарда жайгашкандары. Мындан тышкары окуучулардын саны 500дөн кем эмес болуп, имараттары инженердик талаптарга жооп берген мектептер таңдалып алынган. Аталган талаптарга жооп берген мектептердин саны 300дөн ашты. Ал эми бул тизмеден аялуулук рейтинги эң жогору болгон 20 мектеп таңдалып алынган. Аталган мектептер боюнча кошумча изилдөө жүргүзүлүп, арасынан 10 мектеп бекитилди. Тандоонун акыркы жыйынтыктарын чыгарууда негизги ролду Билим берүү министрлиги ойноп, комиссия түзүп, анын ишин көзөмөлдөп, акыркы жыйынтыкты бекитти. Учурда долбоорлор ишке ашыла баштады. Айтсак, 10 мектеп боюнча долбоордун баштапкы документтери даярдалууда. 2022 жылы мектептин абалына жараша курулуш же капиталдык реконструкция башталып, 2023 жылдын аягында бардык иштердин бүтүрүлүүсү мерчемделүүдө. Дүйнөлүк банктын чечими менен өлкөдөгү дагы 30 мектепке кошумча каражат бөлүнгөн. Алар дагы алгачкы мектептер таңдалып алынган ыкма менен республиканы кененирээк камтуу менен таңдалган. Аталган объектилердин курулуш иштери 2023 жылы башталат. Жаңыланган 30 мектепти 2025 жылдын аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү боюнча колдоо Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен Эрик долбоорунун алкагында көрсөтүлүүдө.